Assalamu alaikum ve rahmetullah ve berekatuh. Hoş geldiniz. Kutman. İlim suygan, Kur'an suygan bir tuğanım. Allah'ıma şükür maktolordu aytıp, Allah'ım şunday mümkünçülük beri atat. Alhamdulillah. Allah'a alamların jaratuvchusuna alkı maktolor bolsun. Jana da Allah öz elçisine jana anın jolun joldogondorgo kut berekesini jana salamın ata kılsın. Amin. Allahümme salli seyyidina Muhammed cezaluhanı Muhammeden sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem bima hu ahlihum. İnşallah biz merimdi janarayımda Allah Ta'lanın atı menen, merimdi janarayımda Allah Ta'lanın kudret güç jatan menen, canım kitabim Kur'an'dan ulantabız. Elhamdülillah. Allah Ta'ala adamzatты жаратуу менен аларды туура жолго баштоосу үчүн өзүнүн элчилерин жиберген. Элчилик милдет алган пайгамбарлар улуу жараткандын пенделерин Аллахка кулчулук кылууга, динди бекем карманууга чакырышкан. Аллахтан түшкөн ыйык китептердеги жазылгандарды пайгамбарлар пенделерге жеткирип, улуу зат көрсөткөн жол менен жашоо адамзатты таза жолго алып бараарын айтышкан. Аллах Таала ыйык Кур'анда айтат, мээримдүү жанарайымды Аллах Тааланын аты менен, бул китеп анда шек жок. Ал такыбалар үчүн туура жол. Бакара сүрөсү 2-аят деп белгилегендей, Аллахтын адамдарга алардын бул жарыкчылыкка келген максатты түшүндүрөт жана туура жолду көрсөтөт. Алхамдулиллах, Аллах мушу туура жолдо кадамыбызды бекем кылсын. Өзүңүздөр билгендей, өткөнкү сабактарда биз ыйык Кур'ан жол көрсөткүч, ааламдагы жалгыз бермек бисмиллах, Фатиха ыраазычылык, Аллахтын буйругу, оку жана оку, эң чоң бабабыз Азизет Адам, ичи тарлыктын өртү, 5 керемети, алгачкы азгырык деген темаларды өткөнбүз. Иншаллах бүгүн адамдын көз жашы аркылуу иншаллах окуп сабак алабыз. Аллах ыраазычылык үчүн деп ниетибизди жаңыртып отурабыз. Кур'ан адеби кечирим суроо, адамдын көз жашы. Ошентип адам ата менен обойне жүдөгөн абалда жерге түшүштү. Анысы аз келгенсип экөө тең жер жүзүнүн башка жерине түшүштү. Жер жүзү ээн эле. Чөптөрдүн шуудураганы, куштардын сайраганы жана суулардын шаркыраганы ээн дүйнөнү ээлеп алган болчу. Дүйнө боп-бош болуп, тынчтык гана өкүм сүрүп турган. Жер бети, асман тирген дарактар, түркүн түстүү жашылча жемиштер жана ар кандай жаныбарлардын түрлөрү менен толгон эле. Ушундай чоң дүйнөдө 2 эле адам бар болчу. Алар адам ата менен обой эне, эч нерсеге окшобогон жандыктар. Алар тынбай көз жаштарын көлдөтүп ыйлай беришти. Шайтандын алдап койгонун карачы. Мына алар шайтанга ишенгендин азабын эми тартып жатышты. Ушундай жыргал бейиштен ажырап калуу кандай гана чоң жоготуу. Анткени дүйнөдөгү сулуулуктар бейиштин жанында эч нерсеге түтпөйт. Жерде кайдан жүрүп нурдуу сулуулуктар кол тийгизбей, алдына келген тамактар, биринен бири өткөн көздүн жоосун алган кооз кийимдер болсун. Түстөр, нурлар, бири-биринен өткөн жыпар-жыттар мына ушинтип көз ачып жумгуча колдон чыгып кетти. Эми алар таштак кара жердин үстүндө жашамак болушту. Адам ата кылган кылыгына аябай өкүндү. Обой эненин көз жаштары болсо мөлт-мөлт этип акты. Алар көп убакытка чейин өздөрүнө келе албай, ушинтип жүрө беришти. Жалгыз болгондору аз келгенсип жүдөп да кетишти. Акыры адам ата улуу Аллахтын ага үйрөткөн сөздөрү менен жалбара баштады. Сажда кылып, жер чапчып ыйлап: Аллахым, кечир бизди, күнөөбүз кечирилгис, бирок сен эң кечиримдүүлөрдүн эң кечиримдүүсүсүң. Кечиргенди жакшы көрөсүң. Сенден жалынып жалбырап кечирим сурайбыз. Кечир Аллахым, кечире көр бизди, кечирчи деп боздоп жатты. Адам ата башын көтөрбөй Аллахка керели кечке жалбарды.
Ал кайра Аллахым түбөлүккө чейин бейишиңде калууну кааладык эле, бирок бизди шайтан байкаттырбай азгырып кетти. Сенин эскертүүлөрүңдү эсибизден чыгарып жибердик. Сен тыюу салган мөмөдөн даам таттык. Мына ушул күнөөбүз үчүн бейиштин керемет сарайларынан таштак жана капкара жер жүзүнө түшүрүлдүк. Сенин бардыгынан кабарың бар. Оба эне экөөбүз бири-бирибизден ажырап кеттик. Аллахым, биз алсызбыз. Абалыбызды көрүп турасың. Бизди бири-бирибизге жолуктур. Асмандагы ысымы Ахмед, жердеги ысымы болгон Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам болгон пайгамбардын урматына бизди кечирөкөр деп жаратканга жалбарып жатты. Адам бул кечиримди чын дилинен айтып жаткан эле. Мына ошондо улуу жаратуучубуз алардын дубаларын кабыл алып, салкын жастын таңкы маалында Арафат деген тоонун чокусунда экөөнү жолуктурду. Бири көрүп, кубанычтары койнуна батпай, аябай сүйүнүштү. Аллах чексиз ырайымы менен адамга жардам берди. Дүйнө жүзүндө өмүр сүрүп кетүүсү үчүн аларга көптөгөн жеңилдиктерди берди. Адамга көптөгөн өнөөлөрдү үйрөтүп, эмгекчил болуусуна түрткү болду. Ошентип адам Аллахтын күчү жана жардамы менен эң кыйын иштерди да оңой олтоң ишке ашыра баштады. Ошентип экөө чогуу үй-жай куруп, түтүн булатып жашап калышты. Жер жүзүнүн алгачкы энеси болгон Оба эне 8 бала төрөдү. Алар баш аягы 40 уул, 40 кыздуу болушту. Калган дүйнө эми шаңга бөлөнүп, тиричилик кылган жандар көбөйө баштады. Улуу Аллах адамга эми пайгамбарлык милдетти ыйгарды. Алгачкы адам, алгачкы ата жана алгачкы пайгамбар катары балдарына көптөгөн насааттарын берип чоңойтту. Балдары ар түрдүү тилдерде сүйлөгөндү үйрөнүштү. Алар жер жүзүнүн 4 буручуна тарашты. Дүйнө эми минтип шаңга бөлөнүп, ызы-чуу боло баштады. Анан дагы жакшы менен жамандардын жарышы башталды. Шайтан болсо адамдарга тузак куруунун айласын ойлоп жүрө берди. Анткени ал дагы адамдар менен жер жүзүнө кошо түшкөн эле. Аллах Таала Куранда Араф сүрөсүнүн 26-аятында айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эй адамдын урпактары, уяттуу жерлериңерди жана сулуулугуңарды жабуу үчүн кийим түшүрдүк. Бирок такыбалыктын кийими эң жакшы кийим. Бул Аллахтын белгилери, мүмкүн түшүнөрсүңөр. Бул сүннөт кийим тууралуу, такыба болгон мусулмандар кийген кийим тууралуу айтып атат. Аллахым ыраазы болсун. 2 жабуунун кереги. Куран адептеринен 2 жабуунун кереги. Ички жабуунун кереги. Адам атанын алейхиссаламдын уулдары. Мына ушинтип Адам ата алейхиссалам менен Оба эне дүйнө жүзүндө жакшылап отурукташып калышты. Алар көптөгөн бала бакыралуу болушту. Улуу Аллах адамга алейхиссаламга сансыз илимди үйрөттү. Ал дыйканчылык, багбанчылык, куруучулук, темир устачылык, малчылык сыяктуу түпкү керектөөлөрдү камсыздай турган нерселерди билчү. Ошондой эле Адам ата алейхиссалам дүйнө жүзүндө жакшы жана бышык жашоонун ыкмаларын үйрөнгөн эле. Адам ата алейхиссалам Жабраил алейхиссалам периштенин жардамы менен жер жүзүндөгү алгачкы имарат болгон Каабаны курган. Мына ушундан кийин улуу Аллах Адам атаны алейхиссалам пайгамбар кылды. Алгачкы адамдын ошол учурда алгачкы пайгамбары болушунун терең мааниси бар эле.
улуу Аллах ага диний негиздерди, тилди, үй бүлө сыяктуу нерселер башында болгон чын менен жалганды, жакшы менен жаманды, акылдуу менен акылсызды ага билдирди. Адам алейхиссалам алган илимдерин ошол замат уулдарына жеткирип үйрөтүп жатты. Адам ата алейхиссалам менен обо эне шайтандын адамдарга эң чоң душманы экендигине көздөрү жетишкен эле. Алардын эң биринчи милдети балдарын шайтандын азгырыгынан эскертип, аларга туура жолду көрсөтүү болчу. Адам ата алейхиссалам ата катары Аллах жиберген илимдерди күн түн дебей балдарына үйрөтүп жатты. Алар үмүтсүздүккө кабылган жок. Анткени жаратуучу пайгамбарларды жиберип, аларга туура жолду көрсөтүп турган эле. Адам ата алейхиссалам менен обо эне балдарын аябай жакшы көрө турган. Алардын шайтандын азгырына кабылбоосу үчүн аябай жанталашышты. Алар өздөрү кабылган шайтандын азгырыгына балдарынын дагы кабылуусун каалашпады. Анткени шайтан бардык жерде алардын артынан калбай жүргөн болчу. Бирок улуу Аллах жиберген пайгамбарлар менен алар балдарын туура жолго жеткирмек. Сүйүктүү китебибиз бул абалды мындай кылып ачыктап берген. Куранда Аллах Таала Араф сүрөсүнүн 35-аятында айтат: Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен: Эй адам перзенттери, эгер силерге өз ичиңерден менин аяттарымды түшүндүрүп берүүчү элчи келсе, ошондо кимдер такыба болуп өзүн оңдосо, ошолорго кыяматта коркунуч да, кайгы да болбойт. Алхамдулиллах роббил аламин. Иншаллах Аллах ошолордун катарында кылсын баарыбызды. Аллахтын жолуна бардык нерсенин эң жакшысын сунуу. Көкүтүүчү сезимдер. Жер жүзү шаңга бөлөнгөн учур эле. Адам ата алейхиссалам менен обо эненин балдары күн түн дебей маңдай тери менен эмгектеништи. Алардын арасындагы эң мээримдүүсү Абыл, эң кежири Кабыл болчу. Эгиз болуп төрөлгөндүгү үчүн алар эгизде достошушчу. Абылдын эгиз досу Иклима, Кабылдын эгиз досу болсо Любүс эле. Абылдын жүрөгү сүйүүгө толгондуктан айбандарды аябай жакшы көрчү. Керээли кечке койлору менен козуларды тоо таштарда жайып оттотуп жүрчү. Жылкы, төө жана уйларды жайгаруу анын милдети эле. Алардын абалын жакшы түшүнүп, аябай жылуу мамиле жасачу. Кабыл болсо багбанчылык, дыйканчылык жана талаа иштери менен алек болчу. Ал өтө ташбоор жана кайрымсыз жан эле. Анын мындай кыялын билген шайтан Кабылга дароо жармашып алды. Көкүтө турган, чыгым сала турган сезимдерди ойготту. Ага жаман көрсөтүп, ичин күйгүздү. Кабыл шайтанга азгырылып, ичинен Абылды жек көрө баштады. Баарынан мурун өзүн андан жогору коюп: Менин эгиз досум Любүс сенин эгиз досуң Икламага караганда жакшынакай деп анын кыжырына тийчү болду. Абыл анын мындай сөздөрүнө көңүл бурбай, кайра Кабылга жакшы мамиле жасаганга аракет кылды. Ал агасынын көңүлүн ооруткусу келген жок. Атасынан алган тарбияны так аткарганга аракет кылды. Бирок Кабылдын кыжырды кайнаткан сөздөрү түгөнбөй койду. Азирети Адам алейхиссалам пайгамбар болгондугу үчүн балдарына Аллахтын буйруктарын билдирип турчу. Күндөрдүн биринде аларга: Балдарым, Аллахка арнап курман чалышыңар керек. Көңүлүңөрдөн эмне чыкса алып келип, тигил тоонун башына топтой бергиле деди. Абыл муну угуп алып аябай сүйүндү. Ошол замат жүгүрүп барып, малдарынын арасынан эң сүйкүмдүү козуну тандап алып келди.
аны алып барып тоонун башына таштады. Себеби ал өзүнө ушундай көп ырыскыны Аллахтын бергенин толук билет болчу. Аллах ага кол, бут, көз, ооз, мурун, тил жана башка эмнелерди гана берген жок. Ал дагы Аллахка колундагы баалуу нерсесин ойлонбой туруп курман кылды. Ал дагы Аллахка колундагы баалуу нерсесин ойлонбой туруп курман кылды. Мына ошондуктан ал Аллахка курмандык кылгандыгы үчүн кубанычы койнуна батпай сүйүнүп жүрдү. Ал эми Кабылдын көңүлү сус болчу. Анан дагы ал өзүнчө күңкүлдөп: керээлди кечке иштеп чарчап жатам. Маңдай терим менен эмгектенип жатам. Мал мүлкүмдү эмнеге беришим керек деп сүйлөндү. Ушундай ичи тардыгы менен талаасынын эң берекесиз бөлүгүнөн бир кучак буудайды чаап, тоонун чокусуна алып барды. Бир жагынан ал чоң дандарын алып оозуна тыгып, экинчи жагынан күбүрөнүп бара жатты. Анан эмнеге үйрөнүмдүн эң жакшысын алып барышым керек, ушул деле жетет да деп буудайын араңдан араң таштады. Чындыгында улуу Аллах эч кимдин белегине муктаж эмес. Ал жөн гана кимдин жакшы ниети болуп болбогондугун сынап көрөт. Жыйынтыгында колунда болгондун эң жаман жеринен алып баргандыгынан Кабылдын курмандыгы Аллах тарабынан кабыл алынбай калды. Ал эми колундагы эң жакшы жаныбарды курмандыкка берген Абылдын курмандыгы кабыл болду. Атасы Аллахтын бул кабарын балдарына билдирди. Муну уккан Кабыл аябай ачууланды. Аллахтан кечирим сурап, катасын түздөгөндүн ордуна бир тууганына кек сактап калды. Ага ичи күйүп, ар жолкусунда: шашпай тур, мен сага эмнени гана көрсөтпөймүн, эми көргүлүктү көрсөтөм деп жүрдү. Бирок Абыл жылуу жумшак жооп кайтарып койчу. Ал: агатай, сиз мага канчалык жамандык кылсаңыз да, мен сизге жамандык кылбаймын. Анткени мен бизди жараткан улуу Аллахтан гана корком дечү. Мындай кепти уккан Кабылдын ачуусу мурдунун учуна келип жетти да, ага жамандык кылуунун айласын издеп жүрдү. Бул нерселердин баардыгы шайтандын азгырыгы болчу. Кабыл болсо кеги жана ачуусу менен шайтандын оюнчугу болуп калган эле. Аллах Таала Куранда айтат: адамдын эки уулунун курмандыктары тууралуу чындык баянды айтып бер. Алардын биринин курмандыгы Аллах тарабынан кабыл кылынды да, экинчисиники кабыл кылынган жок. Ошондо ал: сөзсүз мен сени өлтүрөм деди. Ал: чындыгында Аллах такыбалардан гана кабыл кылат деди. Маида сүрөсү 27-аятта Аллах Таала Куранда айтып жатат. Я Архамар Рахимин. Сүйүктүү Куран китебибиздин акыркы пайгамбарыбыз болгон Азирети Мухаммад пайгамбарга саллаллаху алейхи вассаламга түшүрүлгөн момундар Азирети пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассаламга жана ага түшүрүлгөн Куранга баш ийишет. Мына ошондуктан дүйнөдө да акыретте да бакытка жетишет. Бул жол бакыт жана жыргал жашоонун жолу болуп саналат. Иншаллах. Алхамдулиллах, ошон үчүн Аллахым баарыбызды Куранга бекем кылып, түшүнүп окуп амал кылуучулардан кылсын. Аллахым баарыбыздын билип билбей алган күнөөлөрүбүздү кечирип, сүйүктүү кулдарынан кылып, тандалган Куран ээлеринен кылып, Аллахым улукы сурпагыбыздан да амал кылуучулардан кылып, үйрөнүп үйрөтүүчүлөрдөн кылып, Аллахым өз жардам берсин, өзү ыраазы болуп, өзү ыраазы кылсын. Амин. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад, жазаллаху анна Мухаммадан саллаллаху алейхи ва салlam ма бимаху ахлуху.